Көп орундуу сандарды бир орундуу сандарга бөлүү. Көп орундуу сандарды бир орундуу санга бөлүү үчүн бөлүүнү аткаруунун иретин билүү керек. 736 санын 4кө бөлүүнү карайлы. Биринчи толук эмес бөлүнүүчүнү бөлүп алабыз. Берилген 736 санынын чоң разрядынан баштайбыз. Жүздүктө турган 7 саны 4кө бөлүнө турган сан. Анткени 7 4төн чоң. Эми тиинди канча цифрадан тура тургандыгын аныктайбыз. Бөлүүнү 7 жүздүктөн баштагандыктан тиинди 3 цифрадан турат. Алардын ордун чекит менен белгилеп алабыз. Тииндинин биринчи цифрасын аныктайлы. 7-ни 4кө бөлөбүз, 1 чыгат. 1ди тииндидеги жүздүктүн ордуна жазабыз. 4тү 1ге көбөйтүп 4тү алабыз. Ал 4 санын толук эмес бөлүнүүчү 7-нин астына жазабыз. Кемитип калдыкты табабыз. 3 бул калдык. Калдыкты бөлүүчү менен салыштырабыз. 3 4төн кичине. Демек, жүздүктөгү 1 цифрасы туура экен. Кийинки толук эмес бөлүнүүчүнү түзөбүз. 3 жүздүккө 3 ондукту кошобуз. Баары 33 ондук болот. 33тү 4кө бөлсөк 8 чыгат. Демек, тииндиде 8 ондук. 8ди 4кө көбөйтсөк 32. Аны 33 ондуктун астына жазабыз да 33төн 32-ни кемитебиз. 1 чыгат. 1ди бөлүүчү 4 менен салыштырабыз. 1 4төн кичине. Демек, тииндидеги 8 ондугубуз туура. Кийинки толук эмес бөлүнүүчүбүз бар бекен, карайлы. Калдыктагы 1 ондукка 6 бирдикти түшүрөбүз, 16 бирдик болот. 16-ны 4кө бөлсөк 4 чыгат. Аны тииндидеги бирдикке жазабыз. 4тү 4кө көбөйтсөк 16. 16-ны 16-нын астына жазып кемитсек 0 болот. 0 калдыгы 4 бөлүүчүдөн кичине. Демек, бирдиктеги сан туура чыгарылган. Биз башында аныктагандай, тиинди 3 орундуу сан чыкты. Демек, 736 санын 4кө бөлсөк, 184 чыгат.